Айына биринчи кирешелери азыраак болот. Себеби клиент табып үйрөтүп кеткенге чейин азыркы учурда менде чайханаларым жана заказдарым болуп отуруп 100 миңге жакын киреше табам. Үйдө отуруп, Мен азыркы учурда колумда эгиз балдарым бар болгондуктан доставка жеткизип бергенге убактым жок. Обучение бизде офлайн форматында болот, 2 күн болот. Биринчи күнү биз бышыруу жолдорун жана ички кремди жасоону үйрөтөмүн. Экинчи күнү болсо выравнение кылып, сыртындагы коздуктарын үйрөтөбүз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Assalomu alaykum, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биздин студиябызга өзгөчө коноогубуз бар. Көп жылдан бери Москва шаарында эмгектенип иштеп жүргөн, ошондой эле 3 жылдан бери адал шириндиктерди жасап, ошондой эле биздин мекендеш кыздарыбызды окутуп, үйрөтүп жана сертификат берип, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Бүгүн ошол шириндиктер боюнча жана окуулар боюнча кенен маалымат кылабыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү коноогубуз ошо колунан гүл төгүлгөн шириндиктер жасап жүргөн Айсалкын айым. Саламатсызбы, куш келипсиз? Саламатсызбы? Мен Айсалкын, Жалал Абад областынын Нокен районунан болом. Москвада эмгектенип келгениме 6-7 жылдын жүзү болуп атат. Өзүм хоббим болуп кызыгып жүргөн бул тармакка келип калганыма 3 жылдын жүзү болуп атат. 2 жылдан ашуун болуп калды. Мен мастер-класс өтөм. 100дөн ашык кыздарга ушул үйдө отуруп акча табуу жолдорун үйрөтүп келем. Мен үйдө өзүм балдар менен эле отургандыктан эч кандай көчөгө чыгып сатпайм. Инстаграм аркылуу эле клиент табып, ушундай таттууларды жасап, чайханаларга өткүзөм жана ар кандай туулган күн, той марекелерге таттууларды жасап берем. Ошондой эле менин ученицаларымда көпчүлүгү үйдө отурган мамашалар балдары менен отуруп эле жакшы кирешелерге чыгат. Дагы айта кетели, ошол эң алды канча килограммга чейин же чоң объемду канчалык объемду жасайсыз? 800 граммдан баштап 15-20 килограммга чейин жасап беребиз. Торттун килограммы негизи клиенттерибиздин өздөрүнө таандык болот. Мага мынча миңдик торт жасап бер, же мынча килограмм торт жасап бер деп айтышат. Ошого карап клиенттер менен баарлашып, сүйлөшүп, декорлорун баарын биргеликте тандап жасап бере берем. Анан көбүнчө баягы юбилейлерге же туулган күн же 2 жаштын сүрөттөрүн коюп да жасап бересизби? Ооба, сүрөттөр коюлуп да жасалат. Юбилейлерге минимальный 4 килограммдан жогору заказ кылышат. Көпчүлүк адамдын санына жараша заказ кылышат. Ушундай баягы майда азыр көбүнчө баягы фуршет сыяктуу кылып да киребешчергечи. Ушундай майда нерселерди да кылып атасыз. Мунун үчтүктөрү канчадан жасайсыз? Бул мини севет деп аталат. Азыр озачарларга бизде ороз айт келип атат. Ороз айттарга көтөрүп алса болот. Бул ушу турушу 700 рубльден. Булочкаларды, ар кандай bundan башка дагы таттууларды кошуп жасап беребиз. Мини десерттерди, капкейклер, капкейки кылып свадьбаларга фуршет кылып атат. Капкейклердин уштугу 180 рубльден. Булар, Үстүнө сүрөттөрдү коюп. Мисалы мына торт канча килограммдык? Бул 2 килограммдык торт. Торттун килограммы 1800 рубльден. 1800 рубльден. Анан түрүнө карап, творожный болсо 1800дөн, шоколадный болсо 2000 рубльден, красный бархат, медовик болсо алар дагы 1800дөн. Анан көпчүлүк мекендештер сурап калат да, бул торт адалбы, адалдын кандай далилдейт депчи. Ошого кандай жооп берет? Торт адал. Бизде 33% сливкиден жана халал деген сливочный маслодан, творожный сырдан жасалат. Андан башка эч кандай химикаттар кошулбайт. Даже пищевой красительдерибизди да алып жатканда окуп, карап, коддору менен алабыз. Доставкалар барбы жокпу? Доставка жок. Метро Пролетарскаяга жакын жерде жайгашканбыз. Ошол жерден келип алып кетишет. Мен азыркы учурда колумда эгиз балдарым бар болгондуктан доставка жеткизип бергенге убактым жок балдар менен. Үйдө отуруп жасайсыз? Үйдө отуруп жасайм. Көбүнчө алдын ала заказ бериш керек. Алдын ала 2 күн алдын заказ бериш керек. Обученияга бир токтолсок, башында обучение окуу деп калдыңыз, сертификат береби, анан канча мөөнөттө окуп үйрөнсө болот? Обучение бизде офлайн форматында болот, 2 күн болот. Биринчи күнү биз бышыруу жолдорун жана ички кремди жасоону үйрөтөмүн. Экинчи күнү болсо выравнение кылып, сыртындагы коздуктарын үйрөтөбүз.
обученияда 4 түрдүү тортту, ярусный торт менен 5 түрдүү тортту, капкейкини жана дубайский шоколад, клубника шоколадини үйрөнүшөт и 5 түрдүү крем үйрөнүшөт. Жана мындай шоколадный патёкторду фотопечат менен иштөөнү, ар кандай бизде бул тортто дагы тренд куйт да, трендовый тортордун декорлорун үйрөтөм. Сертификат берилет, сертификатта печаты менен болот. Кондитерскийлерге, пекарныйларга барып иштеп жаткан ученицалар дагы бар. Окуу мөөнөтү канча эми? Окуу мөөнөтү 2 күн болот. 2 күн эле 2 күн болот. Акчасы мүмкүн болсо канча болуп калат? Акчасы 10 000 рубльден. Менден продукциянын баары менден болот. Сертификат берилет, тех карта берилет и жасаган нерселерди бөлүп алып кетишет үйүнө. Баардыгын под ключ берет экенсиз да, кыскасы айтканда. Ооба. Баардык кандай жасалыш кагаздарын берет экенсиз. Кагаздарын беребиз, кайсы жерде кондитерский магазин бар, кайсыл продукцияны алат, ошонун баарын айтып, үйрөтүп беребиз. Алдын ала заказ бериш керек мүмкүн болушунча. Анан ушулардын балары канчадан? Бул набор 60 штук капкейкиси, бир бенто торту менен, бунун баасы 2,5 000 рубль. 2,5 000 рубль. Муну бир жакка белек алып барса дагы болот экен, Белек алып барса дагы болот. Торттун ар кандай бардыгын бирдей эле килограммы канчадан болот? Килограммы 1800 рубльден болот. Бардыгы окшош. Ооба. Шоколадныйдыкы гана 2000 рубльден. Мындай клубникаларды башында койт экенсиз го. Клубникаларды койгондо декоруна отдельный карап алынат. Мисалы клубника менен болгон болсо 500 рубль алынат. Фотопечат менен болсо, фотопечат деген ошо сиз айткандай адамдын сүрөтүн коюп же ар кандай мультфильмдердин бизде детскийге ар кандай мультфильмдин кармандарын коюп жасатышат. Аларды коюп жасап беришибиз 500 рубльден болот. Андан сырткары азыр короналарды коюп жасап калышкан. Эгер корона менен болсо, анда 1,5 000 коронанын өзүнүн акчасы алынат. Сабакка канча жаштан канча жашка чейин окуса болот? Сабакка боло берет, бизде жашы чектелбейт, себеби менде 14 жаштагы кыз аябай кызыгат экен. Апасы сүйлөшүп, атасы алып кетип 2 күн окутуп үйрөткөн. Азыр үйдө мен постоянно клиенттеримен болчу. Азыр заказ бербей эле калган, үйүндө жакшылыктар болгондо ошол кыз өзү эле жасайт экен. Азыр ушул күнгө чейин рахматын айтат. Мага суббота, воскресенье выходной, бош болгон күнү барайын, жардамдашайын, заказыңыз болгондо айтыңыз деп, ушинтип менде связь менен болуп турат. Эми сыр болбосо, бул шириндикти окуп үйрөнүп, анан айына канча киреше тапса болот? Айына биринчи кирешелери азыраак болот, себеби клиент табып үйрөтүп кеткенге чейин. Азыркы учурда менде чайханаларым жана заказдарым болуп отуруп 100 000ге жакын киреше табам. Үйдө отуруп. Эгерде дагы клиенттер көп болсо, одан дагы көп тапса болот. Клиент көп болсо, андан көп дагы тапса болот. Бизде мисалы февраль айында көбүрөөк таптым, чем январга караганда. Декабрь, февраль туулган күндөр көп болду, майрамдар көп болду. Мартта бир аз басаңдады. Ушундай бир айда мынча миң табасың деп айтуу кыйын. Сезонго карап калат. Бунда деле сезон болду. Бирок үйдө отуруп эң башкысы бир орто эсеп менен 50-60 миң жөн тапса болот. Ооба, башталышында 15-20 миң тапса болот. Башталышында. Кийин опыт алып, клиент алгандан кийин дагы көтөрсө болот. Көтөрсө болот. Ооба, урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар, ушундай шириндикке окуп үйрөнөм десеңиздер, бул кесип деги эле акча тапкан эмес, үй бүлөгө дагы өтө керектүү бир кесип десек болот. Үйүңүздөрдө кандай жакшылык, маарекелер болбосун, өзүңүздөр сатып албай, колуңуздар менен мындай жасап үйгө бир шириндик тартууласаңыздар болот. Андан сырткары ошол үйдө отуруп, көбүнчө ошо биздин кыз келиндер үйдө отургандар көп, ошолорго бир мотивация болуп, ушундай айына көптөгөн кирешелер тапсаңыздар болот экен. Обучениялары 2 күн, сертификаттар дагы берилет экен. Ошондой эле продукталарды кайсыл жерден алат, адал продукталарды, ошолордун баарын көрсөтүп, ошондой эле ошол кандай жасалчу кагаздардын баардыгын сиздерге берет экен. Андыктан каналга катталып, лайк басып, Айсылакындай айыма жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Окуйм дегендер үчүн ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле дагы торттор кандай жасайт экен десеңиздер, мен Инстаграмга экранга коюп коем, Инстаграм баракчасын. Ошол жакка кирип, толук работаларын, ошондой эле тортторун, сизге жаккан торттон ошол жактан кенен көрүп, буйрутма берсеңиздер болот.
Айсакын айым, дагы бир жолу куш келипсиз. Эми сиздерге эфирдин аягында эркин микрофон берели. Элге кайрылчу сөзүңүз болсо, кайрылсаңыз болот. Менде мастер-класс 29-30 мартта болот. Рамазан айынын урматына скидка менен 9000 рубльден болот. Андыктан окуйм деп ойлонуп отурган айымдар болсо, жазылып жетишип калыңыздар. Бүт бүткүл дүйнө жүзүндөгү мусулман элимдин баарысын ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм.